Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Алай районуна караштуу Ташкороо айылында турабыз. Гүлчө айыл аймагы тагыраагы. Бул жерде биздин бир мекендешибиз, биздин бир агабыз, жөнөкөй эле карапайым айылдын тургуну агабыз мындай бир тракторду өзүнүн колу менен жасап, ушундай күнүмдүк жашоо тиричилигине колдонуп атыптыр. Анда эмесе өзүнүн оозунан угуп сиздерге толук маалымат жеткирсек, сиздер менен чогуу маек куруп көрсөк, анда эмесе биз менен болуңуздар. Арстан ага, айтсаңыз, бул кимдин идеясы болду, анан ким жасады буну? Эми бул өзүм идеям болду. Биз бул трактор деген беттерди орот да. Бизден баягы кара жумуш чалгысынын баардыгы Россияга кетип калып, ошол себептен ушу идея келди да. Азыр жаштар бүт эле Россияга кетип калды. Ошондой болду. Жумушту жеңилдетиш максат. Жумушту жеңилдетиш үчүн ушу бетти орот турган трактор бул. Кандай мынандай тик беттерди, Тик беттерди любой каалагандай жантайыштарга жүрөт. Ошол бул эми чөп орот. Бул эми башкы базасы Мусо, корейский неменики. Ушуну тандап алдык. Себеби да раздатка бар экен. Баягындай повышенный, пониженный. Ошон үчүн ушу Мусону тандап алдык. Анан бардык немени кураштырып чыктык, анан тракторлордун немесинен. Мына моторлору бүт ошо Мусонуку, Моторлор ушу Мусонун моторлору. Коюлган. Ошол эми. Нелерин колго жасадыңыз, ошолорду айтсаңыз? Эми мына ВОМ чыгардык, мына неменин алдынан кетти. Мотордун алдынан ремен улап. Бул ВОМ иштетет. Энше да ушунун негизинде иштейт. Ошол эми рама коюлду, анан ана немени кошуп ажыратканыбыз жүгүлүн коробкасы менен. Жүгүлүн коробкасы менен кошуп ажыратат. Мыналарбы? Ошо ВОМду рулдар эми бүт өзүнүкү калды. Мусонун өзүнүкү. Телешкалар. Ошол бул неме цилиндрлер тракторго телешка сүйрөйт, бул телешка сипкегичтикке. Бул менен чөп да ташыйсызбы? Чөп да ташыйт. Өзүнүн телешкасы бар. Телешкалар чөп ташыйбыз. Телешкасын кандай, эмнеден жасалган? Эми onu дагы ошо Волга мостун алдыдагы калган бүт ошо темирлерден курап чыктык. Канча убакыт кетти буну жасап бүтүшкө? 3 ай убакытта жасап бүттүм да. Быйылкы сезондо иштеп берди, иштеди, жакшы иштеди. Кандай экен, сиздин оюңуздагыдай эле болдубу? Мен оюмдагыдай жүрдү. Бийик бир эле болуп калдыбы? Жок, бийик беттерди жакшы орду. Ийгиликтүү деп ойлойм, ийгиликтүү эле. Мындай салыштырганда канча адамдын ишин аткарат экен, жумушун аткарат экен? Эми иштеп турса бир 20 адамдын ишин кылып коет го. Чарчоо деген жок да. Чарчабайт, өзүм чарчабасам чарчабайт трактор. Өзү негизи ушундай жасай белеңиз, техникаларды кураштыра белеңиз башка? Башка бир нерселерди кураштырып, көктөй мен темирге жакын элем. Бир нерсе жасай берчүмүн эми. Дагы нелерди жасайын деген ойлоруңуз бар? Ушуга эми пресс-подборщик жасаш керек болуп атат. Бир жасаса болобу же? Болот, эми ойлонуп атабыз. Кийинки жылга баягы рулон пресс жасаганга аракет кылып атабыз, бирок жеңил салмакта бир 50 килограмм, 60 килограммдык рулон пресс жасайбыз деп ошону ойлонуп атабыз. Ага, нелерден кураштырам, ошолорду издеп атасыз да? Ошолорду издештирип атабыз, ойлонуштуруп. Колго жасаса болобу экен негизи? Болот. Эми баардыгы эле ошо биз окшогон адамдар жасаган. Интернеттен көрүп жасап атасызбы же өзүңүз эле мындай ойлонуштуруп жасап атасызбы? Эми интернетте жасап туруп аркылуу тракторлорду эми кичине жер айдаган, агат жүйөк тарткан тракторлорду көрүп анан эмне ошондой ой пайда болду. Жасасам деп. Жасасам ушу бийик беттерди ороп турган. Канча машина чөп ордуңуз бул менен? Ояк баягы 1000 пресс өзүмө караштуу да. Анан энди 3-4 машина
Өз жыйдык, анан элдин кызматында кылдык. Элдин кызматында кылдыңыз. Мисалы канча мындай бир машинаны канчага оруп бересиз? Гектарга сотигине карап оросуз да? Ооба, гектарын ошо 4000ден оруп тараш менен оруп тарап беребиз да, элдин кызматы. Чөмөлөгө даяр кылып. Анда 4000ге ошо 1 гектар, 4000ге 1 гектарын оруп берет. Анда бул өзүнүн мындай кеткен чыгымдарын актаптыр да? Актайт Кудай кааласа. Быйыл онча болбоду, келирге актайт деп ишеничтебиз. Эми актагандан да эми ишке жарап берсе болду. Ишке жарап берсе. Элдин кызматын кылса. Буга эми мындай кандай запчастар кетти, эмне кетти да ирети менен бир сейир айтып берип койбойсузбу? Эми берген запчастар основной эми Жигулиники арзан турат экен, көп экен. Жигулин мосу коюлат экен, коробка коюлат экен. Калган баягы инша көтөрүп сүрүү механизмдерге ошо Х28дин эме кетти, запчастары. Эң негизгиси усталык, чеберчилик керек экен. Чеберчилик керек экен. Ой жигүтүү. Арстан ага, сиздин ушул жасаган жумуштарыңыз, мен ойлойм, ушу Кыргызстандын бардык тармагындагы биздин мекендештерге бир аз да болсо мындай үлгү болду десек болот. Себеби өзүбүз деле ушундай жасасак болот экен деген ойго келсе керек деп ойлойм да мен. Сиз деле ошол бир жерден көрүп ошол нерсе оюңузга келди да. Ооба. Мындай бул жерде жасаптыр, мындай дегендей дегендерди көрүп атып анан мен деле жасасам болбой деген ой келди да сизге. Ооба, ошондой мен деле жасасам болот. Ошол эл муктаж. Ошо жасап көрөйүн деп жасап көрөйүн деп жасадым да. Жасап чыкканыңызды көрдүк, аябай сонун экен. Эми Кудай кааласа ушул кийинки жылы ошо чөбөрөк маалында келип чөп ташыган маалда көрүп кеткенге аракет кылабыз. Ийгилик, эми кийинки алдыдагы жумуштарыңызга дагы ийгилик каалайбыз. Ушундай нерселерди жасап биздин жаштарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат.